Ақыл 4-кө бөлінеді дептір. Алымдар қанша болыптыр? 4-кө. 4 даража, мындайча айтканда. Биринчи даража, экинчи даража, үчүнчү даража, анан 4-чү даража. Биринчиси акылдын башаты әдип дептир. Талим, тарбия көргөн, өтө тарбиялуу инсанды муну да акылдуулардын катарына кирет дептир. Ошон үчүн илимде мурда адеп деген ошондой да. Кээде арабчаны да анча өздөштүрө албай, арабча билгендерди да жарга такап, ал дагы суннада барбы жокпу? Кайсы аятта айтылган деп. Өз арабчанда тажвиди жок. Жарга такайт мынтип. Ошон үчүн адеп да негизи баардык жерде адеп керек. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга үйрөткөн эмне кылды? Тизени тизеге тийгизип, пайгамбарыбыз мом коюп гана отурду ошол жерде. Чукпай. Чыкыйган бойдон. Жабраил алейхиссалам не кылды? Адам келбетине келип, капкара чачтуу ак кийимчен деп койбойбу? Зыңкыйта иман жөнүндө, ихсан жөнүндө Бухари, Муслимдерде, сахих хадистерде келген. Зыңкыйта эмне кылды? Пайгамбарыбызга талим тарбиялады. Ошол жерде пайгамбарыбыз мына толо турган жок да. Анан деп мына ийилип, чыкыйып отурду ошо. Мына ошондо биринчиси бекем тарбиясы толук кандуу, мыкты тарбиялуу болсо, бул акылдуулуктун биринчи даражасы. Экинчиси арип деп коет экен. Арип деген сөз өтө зирек, илгир. Каерде эмнени сүйлөш керек, сүйлөбөй коюш керек. Ким менен кандай мамиле кылыш керек? Ушуну билген адамды не деткен? Арип дейт. Биринчиси адип, өтө тарбиялуу. Экинчиси арип, өтө зирек. Үчүнчүсү лабиб, көрөгөч. Көрөгөч келечекке карап, мына адам, мына алым болчу да экен. Мына каары болчу да экен. Десеңиз эмне? Келечек тагдырды билгиде сен кимсиң дегендер чыгышы мүмкүн. Тажрыйба деген бар. Имам Бухари хадис илиминин ким канчалаган мухаддистер бар, ошолордун эң башында турган мыкты уста шейхул мухаддиси, хадисчилердин шейхи болгон ким? Имам Бухари. Имам Бухари да Имам Маликтин алдына барат, мен фикх илимин үйрөнөйүн деп. Дегенде Имам Малик айтат го: "Анта ласта би ахлил фикх." Сен факих боло турган түрүң жок. Сен тескерисинче хадис илимин негиздегенге таланттуу боло экенсиң. Сен андан көрө хадис менен алектенбейсиңби дейт. Деп анан устаз ошондой көрөгөчтүгү менен эмне кылат? Хадис жака бурат. Анан макулдабан кийин хадиске кирет. Киргенде да ушундай кирди. Аягына чейин кирип, кээ бир хадистерди топтош үчүн 1 айлык, 2 айлык жолдорду эмне кылган? Кезип өткөн, баскан ошону. Азыркыдай машина болсо, тиги болсо, бул болсо, жолдо белде столовойлар, кафелер болсо жакшы болбойбу? Каяктагы ашкана, каяктагы транспорт, ар кандай жамыр болот, суук болот, ысык болот, суу болот, болбой калат. Айлап бир жерге барса, баланча деген киши бар экен, табиин, сахабаларды көргөн. Ошол баланча сахабадан хадис уккан экен, ошону эл арасында айтып жүрөт десе, мен ошол адамга барам деп барып, мындай караса мал чарбасына алектенип аткан болот. Анан дорбо менен чакырып аткан болот. Бе шаарда өскөн жаш балдар билбей калышы мүмкүн. Жем сала турган идиш. Аттын жемин сала турган идиш. Ошону дорбо дейт. Ошо дорбо менен монтип чакырып алса, баягы ат чуркап келет. Анан ичинде эчтеке жок, башын салып эле кары ат мынтип калат, шарт кармап алат ошол атын. Ошондо анан Имам Бухари айтат: "Бул атын алдап атат, демек бул мени деле алдап коет" дейт да. Анан мунун хадисин албайм деп кетип калат. Бул калпчы экен. Көрдүңүздөрбү? Мусулманчылык ушуну үйрөтөт. Жаныбарларды да алдаган болбойт экен да негизи. Чакырдыңызда бирдеме өрүп коюшуңуз керек экен. Итиңиз чакырсаңыз ушундай шыпаңдап келет, бирдеме берет экендер. Кеттеп кара, кеттеп коюп бак шылпай калмайдан кетет. Болбойт экен да, чакырдыңыз бирдеме берип коюңуз. Болбойт экен. Эмне мага бирдеке беребе деп чакырат да. Эми кээде барбы жокпу деп издешиңиз мүмкүн, ал башка маселе. Жо эрмек деп да. Деп чакырасыз, итиңиз келет. Кайра карап, кет деп коесуз. Шылпайга менен кетет. Болбойт да ошол. Кайра кайталайбыз. Биринчиси адип, өтө тарбиялуу. Тарбиянын адептин туу чокусуна жеткен, барчанын адебин келтирген. Биринчиси.
Муну эмне дейт экенбиз? Адип дейт. Экинчи акылдуулардын даражасы ариф. Ариф деген зирек деген сөз. Ушунчалык зирек. Үчүнчүсү лабиб. Лабиб деген сезимтал, келечекти көздөй көрө билген. Толубайда сынчы бол, токтогулда ырчы бол деген сөз бар го. Ушундай бир сөзүңдү эреттеп, кынап сүйлө деген сөз. Арсланбек Буйлаш бабаларыбыздай даанакер бол деген сөз. Жана көлдөн чыккан Жетаке. Карабайсыз, Семен деген жана орус жазуучу жүрүп атпайбы? Кыргыздарды Тилекмет акенин атынан эле жаза берген. Булар жаратылышты сүйгөн эл, жаратылышты сыйлаган эл, жаныбарларды сыйлаган эл, ат таптайт, булар улак чабат, антет, миттет эле Тилекмет аке аркылуу эле айта бериптир бит эле. Көлдөн чыккан Жетакенин бири. Ушундай кыйын кишилер өткөн. Когаландарды, кан төгүлөрдү бүт басылышына себепкер болгон ошо Тилекмет аке. Мына ошо көчмөндөрдүн кагылышын окугансыздар билесиздер да. Кийинки жаштар биз окубай калдык, мурункулар окугансыздар. Окуш керек ушуларды. Анан ошондой келечекти көрө билген көрөгөт инсандар бул үчүнчүсү болду. Төртүнчүсү акилун. Акылы ордунда болгон өтө акылдуу инсанды акилун дейт экен. Бул балам акылдуу, ал киши акылдуу инсан деп коет экен. Мына бул акыл деген сөздүн чечмеси болду. Бул жалпылай 4 этап.